Кытай Эл Республикасынын Чэнчэн шаарында өткөн 28 Азия жаштар арасындагы эл аралык шахмат чемпионатында Кыргызстандын жаш шахматчысы Аксуу райондук балдар билим берүү борборунун шахмат илиминин тарбиялануучусу Нурелина Турсуналиева чоң ийгиликке жетишти. 14 жашка чейинки кыздар арасында өткөн таймашта Азиянын ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 49 күчтүү шахматчы күч сынашты. Жогорку атандаштыкта өткөн мелдеште Нурелина татыктуу оюн көрсөтүп, күмүш медалдын ээси болду. Бул чемпионатта Кыргызстандын курама командасынын курамынан медаль багындырган жалгыз спортчу дагы дал ушул Нурелина болду. Кичинекей жашта папам шахматтын тренери болчу. Аны ушинтип кызыгып кеттим. Турнирлерден место алып туруп, дагы ойноп туруп, ушунчага жеттим. Каждый день где-то 4 сааттан тренировка болуш керек. Результатка жеткенге. Анан Капабланка айткандайчы, чтобы стать великим шахматистом, нужно проиграть 1000 партий. Ушундай. Утуш үчүн биринчи утуш керек. Мына бuyakta медаль турат, экинчи орунду алып келдим Кыргызстандан. Ушул турнир аябай жакшы өттү. Соперниктерим аябай күчтүү болду. Мен экинчи местого алганымда аябай кубанам. Потому что Кыргызстанда единственный медаль. Жаш шахматчынын бүгүнкү ийгилигинин артында көп жылдык талыкпаган эмгек, үзүрлүү машыгуу жана машыктыруучусу Саматбек Деркенбаевдин кесипкөйлүүлүгү турат. Нурелина буга чейин дагы бир катар ири ийгиликтерди жаратып келген. Ал Кыргызстандын 7 жолку чемпиону, Азия жана Батыш Азия чемпионаттарынын 6 жолку байге ээси, көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү. Мындан тышкары Нурелина Турсуналиева Ысык Көл облусунан FIDE Мастер эл аралык наамын алган алгачкы шахматчы кыз болуп саналат. Бул наам эл аралык шахмат федерациясы тарабынан жогорку деңгээлдеги оюн чеберчилиги үчүн ыйгарылып, анын эл аралык деңгээлдеги күчтүү шахматчы экенин дагы бир жолу тастыктайт. Анан кызым болуп, мына ушул кабинеттеги, ушу табинип аткан балдар менен биз 8 жылдан бери машыгып келатабыз. Арты бир 4-5 жылдан бери ушу машыгып келатат. Эми шахмат спортунда чоң ийгиликти жаратыш үчүн деген аябагандай талыкпаган чоң эмгек. Бул биздин ушул балдарымдын, окуучуларымдын, ата-энелердин 7-8 жылдык ушу талыкпаган эмгегинин аркасынан келип атат. Анан астыда дагы Кудай буйрса чоң максаттарыбыз бар. Ушул кабинетимде мына жакында эле ушу менин Аксуу ушу айылынын Киров мектебинин окуучулары Кыргызстанда ушу командалык 1-чи орунду ээлеп, жакында эле ушу Сочи шаарына Россия Федерациясына ушу Кыргызстандын атынан татыктуу катышып келгенбиз. Аксуу районундагы шахматка кызыккан жаштардын саны жылдан жылга өсүүдө. Учурда Саматбек Деркенбаев машыктырган иримде 30дан ашуун окуучу билим алат. Алардын 5-6оосу Кыргыз Республикасынын шахмат боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү болуп, Азия жана дүйнө чемпионаттарында өлкөнүн намысын коргоп келишет. Мындай жетишкендиктер райондо шахмат спорту жогорку деңгээлде өнүгүп жатканын айгинелейт. Мен 7 жашымдан бери шахмат менен кызыгып жүрөм. Мен Таиланд, Түркменистан, Өзбекстан мамлекеттерине баргам. Биз мектептен башка балдар менен команда болуп Кыргызстандан 1-чи орун алып, путевка өткөм Сочиге. Анан Сочиден жакшы катышып келдик. Сочиде сонун шаар экен. Турнирден барыма жакты. Мен 2025 жылы чемпионат Кыргызстанын 2-чи место алгам. Путевка в Таиланд. Анан ноябрда Таиландга барып келгем. Могул жылы школьный чемпионатта Сочиге путевка алдык, анан Сочиге барып келдик. Аксуудан чыккан жаш шахматчылардын ийгиликтери Кыргызстанда шахматтын өнүгүп жатканын дагы бир жолу далилдөөдө. Азия чемпионатындагы күмүш медаль, FIDE Мастер эл аралык наамы жана буга чейинки көптөгөн жеңиштер Нурелина Турсуналиеванын чоң спорттогу келечеги кең экенинен кабар берет. Ал эми анын жетишкендиги өлкөбүздүн жаш таланттарына дем берип, жаңы жеңиштерге шыктандырары шексиз. Айгерим Куатбекова, Батыр Абиев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Аксуу районунан.